берүүсү өз ишин баштады. Белгилей кетсек, ар жуманын 5-шемби күнү ошол сааттарда сиздерден келген актуалдуу юридикалык суроолорго жооп алып берүү үчүн студиябызга тиешелүү конокторубузду чакырып, сиздерге жооп алып берүүгө аракет жасап атабыз. Бүгүнкү берүүбүздүн темасы ушул мамлекеттик органдарга кайрылуудагы жарандардын арыздаттануулардын тартиби боюнча кеп кылабыз. Ал үчүн студияга адвокаттарды чакырганбыз. Анда тааныштыра кетейин. Жусупалиева Динара жана Каныбек Бостонбаев. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келдиңиздер. Саламатсыздар. Жогоруда айтып кеттим, теманы ушул мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерге жарандардын кайрылуусундагы арыздаттанууларындагы өзүнүн укук милдеттерин көпчүлүк учурда биле беришпейт. Ушул жөнүндө мындай телекөрүүчүлөргө кенен маалымат берүү үчүн сиздерди бүгүн чакырып отурабыз. Анан маегибиздин башынан телекөрүүчүлөргө дагы эскерте кетейин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер экранда көрүлүп жаткан же болбосо бул жерде турган 0223 0303 66 WhatsApp номерине сурооңуз болсо жөнөтсөңүз болот. Учурдан пайдаланып, көптөн бери ала албай жүргөн суроолоруңузга жооп ала аласыз. Жана биз чалууларды кабыл ала албайбыз. Ошол үчүн WhatsApp'тан жөн гана билдирүү жөнөтүңүз. Анда эмесе мен биринчи суроому берип баштайын. Ушул жергиликтүү муниципалдык башкаруу органы, башкача айтканда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу айыл өкмөттөрү ушул жерлерге кайрылууда ушул айылдын тургундары көпчүлүгү биле бербейт экен. Анткени бардыгыбызга маалым, кечээ күнү ушул Баткен облусуна башкы прокурор жана бийлик өкүлдөрүнөн келип, элдердин арыз муңун угуп, түз байланышып кетишти. Ошол жерде мындай айыл өкмөткө тиешелүү суроолор дагы ушул губернаторго, башка адамдарга берилди. Ушул жөнүндө кененирээк токтолуп айтып кетсеңиздер, жарандар эмнелерге көңүл буруп, эмнелерди билиши керек? Негизинен ушул Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган жарандардын Кыргыз Республикасындагы жашап жаткан адамдардын саясий укугу болуп эсептелинет. Мамлекеттик органдарга ошол эле жооп берүүгө милдеттүү болуп эсептелинген. Милдеттүү болуп эсептелинген мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына ар бир жаран адам кайрылууга укуктуу. Бул норманы ишке ашыруу максатында 2007 жылы 4 майында жарандардын арыздаттанууларын кароонун тартиби жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ушул жогоруда айтылып кеткен мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына кайрылуунун тартиптери, жоболору жана укук милдеттери камтылган. Жарандар ошол кайрылууда ар бир кайсыл мамлекеттик орган болбосун ошол милдеттүү мыйзамда белгиленген мөөнөттө милдеттүү катары таанылган мамлекеттик органга кайрылууда ошол мамлекеттик органдар ошол кайрылган жарандын кайрылуусун эгер ооз-2 формасында маселе чечилбей турган болсо жазуу жүзүндө кайрылууга укуктуу. Кайрылуу бул негизинен ошол ооз-2 жазуу жүзүндө жана электрондук формада кабыл алынат. Жазуу жүзүндөгү кайрылууларды ошол мамлекеттик орган 1 күндүн ичинде каттап, 14 күндүн ичинде кароого алып жооп берилиш керек. Эгер ошол кайрылуудун маңызында ошол негиздөө үчүн кээ бир кошумча документтер, экспертиза, текшерүү иш-чаралары карала турган болсо, бул кайрылуудун мөөнөтү 30 күнгө чейин узартылып, 30 күндөн ашпаш керек. Кайрылууда негизинен ошол жарандар өздөрүнүн кайрылуусунда кайсыл мамлекеттик же муниципалдык органга кайрылып атат, ошол жөнүндө маалымат жазыш керек. Ыйгарым укуктуу кызмат адамынын өзү жөнүндө өзүнүн жашаган жери, даректери, анан ошол кайрылуудун маңызы окула турган болуп, түшүнүктүү болуп, негиздүү болуп жазылыш керек. Эгер негиздүүлүгү үчүн кошумча бир материалдар талап кылына турган болсо, ошол даттанууга камтылыш керек. Камтылып, ошол немеге тапшырыш керек мамлекеттик органга. Эгер ошол кайрылуудун
Маңызы боюнча ошол мамлекеттик органдын ыйгарым укугуна туура келбей турган болуп, же бир башка бир нече мамлекеттик же муниципалдык органдарга тиешелүү боло турган болсо, кайрылуунун тартиби боюнча ошол кайрылган тарапка түшүндүрүлүп, же кайра жөнөтүү тартибинде ошол арыз тиешелүү компетенттүү мамлекеттик органга жөнөтүлөт. Жөнөтүлүп, ал жерде кабыл алуунун жооп берүүнүн тартиптери ошол кайрылган кишиге түшүндүрүп берилиш керек. Ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул жооңузду улай эле дагы сурагым келип атат. Бул айыл өкмөттүн деңгээлиндеги маселе болбосо, кийинки этапта кайсыл жакка өтүш керек, же айыл өкмөттүн өздөрү түшүндүрүп береби? Анан ушуну эле улай жарандарды кабыл алууда айыл өкмөттүн өзүнүн бир графиги болобу? Бул дагы болсо, бул көрүүчүлөрдүн мындай терең, жакшы, кенен түшүнүүсү үчүн айтып кетсеңиз. Бул ошол кайрылган тарап билиш керек, ошол ар бир мамлекеттик орган же жергиликтүү өзүн башкаруу орган жетекчиси жарандарды жумасына бир жолу өзү кабыл алыш керек. Анан бул ошол кайрылуунун тартиби ошол мамлекеттик же жергиликтүү органдын көрсөтүлгөн, бекитилген электрондук даректеринде же ошол стендтерде коюлган графиктин негизинде кабыл алынат. Ыраазычылык билдиребиз. Динара эже, сизге дагы мындай суроо менен кайрылгым келип атат. Мисалы, арыз менен кайрылуучулар жөнүндө Каныбек агай дагы айтып кетти. Ушунун эки түрү бар экен, ооз-2 жана жазуу түрүндө. Анан алгач ооз-2 түрүндө дагы барышат, жазуу түрүндө дагы барышат. Анан бирок ошол эле учурда мыйзам бузуулар дагы бар да, мисалы арызын карабай коюу боюнча. Ушундай учурлар сиздердин кесибиңиздерде көп эле кездешет. Ушул жөнүндө кененирээк айтып, анан ушундай учурда эмне кылыш керек жаран? Азыр актуалдуу маселе болуп атат бул. Биздин жарандар эми ошол жазуу жүзүндө алып барышпайт. ооз-2 барып айыл өкмөткө киреби, специалистине башка бадисине киреби, жөн эле кирип ооз-2 айтып берет өзү биринчичи. Анан маселе аларга тиешелүү болсо, мынтип мынтип чечебиз деп жөнөтүшөт. Мен аларды түшүнөм. Анткени жазуу жүзүндө арыз келгенден кийин ал катталууга алынат да. Катталгандан кийин сөзсүз жооп бериш керек кайры жазуу жүзүндө. Ошондуктан көп маселени ооз-2 эле чечкенге аракет кылышат. Кээ бирде эми жол жобосун айтып үйрөтүп жөнөтөт адис өзүн. Анан бирок эми биздин жарандар кээ бирлери түшүнбөйт, кээ бирлери ошол ишти кыла албайт. Ошондуктан анан бизге кайрылган моменттер көп болот. Бизге кайрылганда биз сөзсүз жазуу жүзүндө арыз жөнөтөбүз. Анын өкүлү болгондон кийин ишеним катты тиркеп туруп, менде азыр ушундай случай болуп атат. Бир органда арыз менен кайрылыңыз деп клиентти жөнөтсөм, ал арыз албайм дептир да. Анан кийин ал албаганга акысы жок да. Ал милдеттүү, ошон үчүн отурат ошол жердечи, ошол маселелерди чечиш үчүн. Ошол биздин именно айыл өкмөттөр өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын ичинде ошол айыл өкмөтүнүн элдеринин проблемасын чечиш үчүн отурат. Именно ошолор чече турган маселелер бар. Андан сырткары айыл өкмөт эми ойлойт да, биз чечпей койсок сот чечиш керек. Кээ бирде сот чечпей турган маселе бар. Айыл өкмөт эле чечип кое турган маселе да. Ошону анан сотко барып ашыкча иш чараларды өткөзүп милдеттендирүү жөнүндө. Сот дагы карап туруп мыйзамды жок, айыл өкмөткө тиешелүү подведомствага ошол чечсин деп сот дагы отказ берет да. Аны билбей эле жок, эң оңой жообу сотко кайрылгыла дей берет. Жок. Азыр дагы бир айыл өкмөткө барып жаңылык угуп келдим, прокуратура мынтип айтты, сотто мындай маалымат кат келиптир, биз оңдошубуз керек экен, баягы токтомдон кеткен каталарды биз оңдошубуз керек экен деп. Ал деген бүгүн ачылган истина эмес да. Ал деген алардын укук милдеттеринде полномочиясына жазылуу. Анан кийин эгерде ошентип тиги уусуна жооп бербей аткан болсо, жазуу жүзүндө калтырыш керек. Биздин жарандардын дагы бир катачылыгы, ошону арызды жазганда экөөнү жазып койбойт да. Экөөнү жазып туруп бирөөсүн алдым деп кол койдуруп алыш керек. Бул деген эртең 14 күндөн кийин келет да. 14 күндө сен мыйзам чегинде жооп беришиң керек эле деп келип далилдегенге. Анткени анын эми кириш номерин башканы билбейт. Бирөөнү жазып таштап кетсечи, билбейт дагы кантип далилдейт таштап кеткендигин. Ошондуктан экинчи копиясына алдым деп кол койдуруп алыңыздар дейм да дайыма. Кээ бирлер ошо жакшы өзүнүн ишин жакшы билгендер штамп басып туруп кириш номерин жазып коюшат экен.
Анан ошон менен тапшырган эле мына жообу деп талап кылат. Анан кээ бирде ошол жазуу жүзүндө алып барганда дагы баш тарткандар бар. Албайм мен бул арызыңы депчи. Андай учурда аны менен урушуштун кереги жок. Почта аркылуу. Сөзүңүз каралжы, бул жерде бул жетекчи өзүнүн ишинин ишмердүүлүгүн билбегендиги жана жоопкерчиликсиздиги деп атасак болот да, Болот ошентип, анткени ал алганга милдеттүү, бирок ошол ишин да аткарбай бар андайлар кабыл албай койсо, анда почта аркылуу жөнөтүш керек. Заказной кылып туруп эле почта менен квитанциясын өзүн алып калат. Анан кийин почта менен баргандан кийин сөзсүз кириштелет ал. Ошондуктан жооп бербешке айласы жок болот да. Ошондуктан биз почта аркылуу жөнөтөбүз. Жооп ошондо почта аркылуу кайра ээсине келет, э? Кошумчалап кетсем, бул арызды кабыл албай коюуга эч бир мамлекеттик орган же жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу орган, ыйгарым укуктуу адамдары, кызмат адамдары укугу жок да чектеп коюуга. А эгер ошондой учурлар катталып калса, бул ошол укук бузуулар жөнүндө мыйзам талаптарына ылайык жоопкерчилик каралган. Бул жерде айып пул салынып, 100 эсептик көрсөткүчтө же 10 000 сомго ошол жоопкерчиликке тартылат. Берүүнүн башында айтып кеттим, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 0223-03-03-66 WhatsApp номерине сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Бүгүнкү темабыз мамлекеттик жана муниципалдык органдарга жарандардын кайрылуусундагы тартип, укук, милдеттери жөнүндө сиздерге кененирээк маалымат алып берүү үчүн кеп кылып жатабыз. А мен болсо буга чейинки келген WhatsApp'тан келген ушул суроолорду тиешелүү адистерге берейин. Бизге келген суроолордун басымдуу бөлүгү ушул учурдагы пособия боюнча болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы айта кетели, кийинки берүүлөрдө буюрса ушул пособия боюнча атайын өзүнчө чыгарылыш кылып сиздерге кенен алып беребиз. Бирок ошентсе да сиздердин сурооңуздарды бере кетейин. Саламатсыздарбы? Мен пособия боюнча сурайын дегем. Кимиңиздер болсо жооп бере берсеңиздер болот. Пособия алганга аракет кылып, документтерди чогултуп барсам, текшерүүгө барабыз деп келип көрүп кетишти. Сага берилбейт деп бербей коюшту. Себеби үйүбүз кирпичтен салынган, эшигибиз алдында бир аз малина бар. Биз быйыл жаңы бөлүнүп чыктык. Үйүбүздүн 2 комнатасын эле араң бүтүрдүк. Малкана, мал жандык, машина деген нерселер жок. Кухняда условия деген нерсе такыр жок. 2 балам бар. Жолдошум официалдуу түрдө иштебейт. Уста жумуш болгондо болот, болбосо жок дейт. Орузбеков айылынан кайрылган адам экен, эже экен. Ушул эженин суроосуна сиздер жооп берип койсоңуздар. Ушул негизи эле пособия алганда үйүнө барып көрүп, анан кийин сен мындай мал мүлкүң бар экен, сен алганы болбойт деген учурлар болуп атат да. Ушул учурда жарандар кандай кылыш керек? Бул учурда өзү чындап комиссия барып текшерет. Үйүнүн эмнеси бар, эмнеси жок. Бирок деген ал кирпичтен курулду үй, аны текшербейт. Мал жандыгы барбы текшерет. Анткени ошол мыйзам боюнча канча малы бар, бир адамга же болсо бир үй бүлөдө 4 адам болсо, ошого канча жер, ошондой эле канча крест деп жана крупный рогатый скот, чоң малы, ошондой эле майда малы, ошондой эле даже тоок, ошолордон бери эсеби бар да, эшек, ошолордон бери эсеби бар. Ошол эме баягы чарба китепте бар да. Ошолорду өздөрүнө тиешелүү бүт жактан справкаларды топтоп туруп, анан үйүнө барып текшерип, жок мынча чоң малың бар экен, мынча майда малың бар экен, ошондуктан сага чегерилбейт деп официальный чечим чыгып, анан официально ага жанагы эле мыйзамга келип атабыз да, жазуу жүзүндө жооп бериш керек. ОЗЭК боюнча айтып кеткени бул өтөрлүк эмес, Жок, аларга ОЗЭК айтып кетет, бирок өздөрүнүн документациясында ал чечим чыгат да, сөзсүз ар бир жарандын досье папкасы боюнча чечим чыгарылат, комиссиянын чечим чыгарылат. Эмне үчүн ага баш тартылды, чегерилбейт деп. Ошол чечимди жаран барыш керек да, алыш керек. Алып туруп, эгерде мыйзамсыз ошо эмин азыркы айткан учурда кирпичтен үй салынган үчүн отказ дей турган болсо, анда сотко кайрылыш керек. Ушул эле темага байланыштуу дагы бир көрөрмандан суроо келген. Мен Самаркандек айылынан болом, 5 баланын энесимин. Күйөөм болсо кара жумушта иштейт. Кээ бир учурда Россияга кетип калат. Россияда деле жарытылуу жумушу жок.
Биз бул жакта пособия менен эле күн өткөрүп келет элек. Россияга кеткенден кийин сенин күйөөң Россияда иштейт экен деп бизге пособия чыгарбай койду дейт. Ушундай кылганы болобу? Эми Россиядан официально иштеп атат деген справка эч качан эч ким ала албайт. Андан кийин анын иштеп аткан доходун далилдесе, ошол соцорган анан кийин баш тартса болот да, жанагы эле процедура. Эгерде ошону эмне үчүн отказ кылды, ошону алыш керек, чечимди алыш керек. Же болбосо ошо Матюрин мага жооп бергиле, эмне үчүн отказ кылдыңар? Ошол жоопту алып алып анан иш жасаш керек да. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздерден келген актуалдуу ошол юридикалык суроолорду адвокаттарга берип, сиздерге жооп алып берип жаткан учурубуз. Эгер сиздерде да кандайдыр бир суроолор болсо, 0223 03 66 WhatsApp номерине билдирүү жөнөтүңүз. Биз тилекке каршы чалууну кабыл ала албайбыз. Кийинки суроого Каныбек агай, сиз жооп берип койсоңуз. Саламатсыздарбы? Менин төмөнкүдөй суроом бар. Менин күйөөм майыптыгы боюнча биринчи группадагы пенсионер. Биринчи группага төлөм көбөйдү дешти, бирок биздики ошол 5526 сом боюнча эле өзгөртөбү. Аныкы пенсия катары кеткен дешет. Ушул боюнча адистердин кеңешин уксам деген элем дейт. Бул ошол атайын өкмөттүн кабыл алган токтомунун негизинде болот. Муну кайсыл группадагы майыптууларга канча пайыз кошулат, ошолор ушул жерде каралган. Тагыраак билүү үчүн соцфондго кайрылып такташтырып алса болот. Кээ бир учурлар бар, ошону эми практикадан бирөөлөр кайрылып, ушундай эле маселе менен келишти. Бизге майыптуулугу боюнча айтылган кошумча төлөмдөр түшпөптүр, кошулбаптыр деп. Кайсы аларда очеред көп болгон үчүн ошону такташтыргыча ошол убакыт өтүп кетти да. Кайра барып такташтырып неме кылгандан кийин кайра түштү да. Ошол кайрылып туруп эми такташтырып алса болот. Жергиликтүү тиешелүү жерден такташтырып алса болот. Ошол эле теманы улай дагы бир көрүүчүдөн суроо келген. Мен пенсия боюнча көрсөтүүнү көрүп калдым. Чоң Кара айылында жашаймын. Өзбекстандын анклавда Кыргызстандан экинчи группадамын дейт. 62 айылдык акчага кошулбай калдым. Астма менен ооруймун, пенсиям жетпейт. Кандай жардам бере аласыздар? Жашым 56да дейт. Каныбек агай, өзүңүз эле кайра суроого жооп берип койсоңуз. Жана Чоң Кара айылындагы 62 айылдык акчага кошулбай калган боюнча пенсиям аз дейт да, жетпей калат дейт. Бул жерде эми ошол токтом менен тааныш керек, себеби бардык эле ошол приграничный чек-арага чектеш айылдар түшкөн жок бул жерде. Ошону такташтырып, эгер ошол 62 айылдын тизмесине кирген болсо, ошол тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылып такташтырып алса болот. Андан эсе өзүбүздүн дагы суроолорубузга өтсөк, бүгүн ошол мамлекеттик органдарга кайрылуудагы тартип боюнча сөз кылып атабыз. Анан ушул кароонун мөөнөтү боюнча дагы сурагым келип атат. Сенер эже өзүңүз айтып берсеңиз. Азыр жогоруда айтып кеткендей, арыз түшкөндөн кийин 14 иш күнүндө жооп берилиш керек. Эгерде дагы кошумча маалыматтар керек болсо, ошондой экспертиза дайындоо, жанагы чыгып чиймелерин чийип келүү, чыгып местосуна барып көрүп текшерип келе турган иш-чараларда жүргүзүү зарыл боло турган болсо, ансыз аныкталбаса, анда 30 күнгө чейин узарат да. 30 күндүн ичинде убагында жооп бербесе дагы, жана жогоруда айтылгандай эле укук бузуулар кодекси бар. Ошонун талабына ылайык аларга да жоопкерчилик бар. Кийинки суроо ушул акыркы учур деп айтсак мүмкүн жаңылышып калабыз. Көптөгөн эле жылдар болуп калды ушул чет өлкөгө чыгуу, миграция аябай Кыргызстанда актуалдуу бир маселелердин бири болуп калды да. Анан эртең менен эле ушул социалдык баракчада бир мугалимдин кайрылуусун окуп калдым. Белгилүү бир сайттарда айтты, бул чет өлкөдө иштеп жүргөн, араң эле жанын багып жүргөн адамдарды чоң бир каарман кылып, жаштардын мындай оюн бузган макалалар дагы чыгарып атышат. Чет өлкөдөгү жашоо бир өзгөчө бир жомоктогудай элестетип коюп атат деп. Анан ушул ар түрдүү агентстволор бар азыр, жумуш таап беребиз, анан мындай айлык акы төлөп беребиз деген боюнча. Ушул учурда көпчүлүк жаштарыбызга кошулуп, жашы өтүп калган адамдар деле мындай бала багып үйдө эле отурат экен деп дагы алданып кеткен адамдар көп болуп атат. Анан ушул учурда эмгек келишимин кээ бирөөлөрү жакшы биле бербейт, анан кээ бирөөлөрдүн эмгек келишими дагы жок. Ушул учурда жарандарыбыз эмнелерди ушул иш берүүчүлөрдөн талап кылып билип алышы шарт.
Эгерде ушу биздин Кыргызстандын ичинде катталган ошол юридикалык жак боло турган болсо, ошо иш берем деп аткан болсо, анда андан талап кылыш керек, ошо юстициядан катталганбы, күбөлүгү барбы, юридикалык адреси барбы, офисине барып кызыгып коюш керек. Азыр эми биздин жарандарга кыйын да, юстицияга барып, сурап, анан кийин маалымат бербей издеши мүмкүн. Ошондуктан азыр баарыбыз эле дале телефон бар. Ошону Google'дан эле сурап эле муну тиги ошол юридикалык жакты особу болобу, башка болобу, ошонун атын киргизсе эле ошол регистрацияны өткөнбү чыгат. Качан өткөн, перерегистрация болгонбу, учредительдери чыкпайт экен, бирок азыркы күндө катталып турабы, иштеп атабы чыгат. Анан кийин юридикалык адрестерине барып, офисин көрүп, ошол адреске кызыгып коюш керек. Анан келишим түзгөндөн кийин дагы келишимде кыргызча эле талап кылыш керек. Орусча түзүп коюшат да, биздин жарандар кеткенге шашып, түшүнүп түшүнбөй эле кол коюп коюшат дагы, анан кийин кыйналып жүрө беришет да. Ошону кыргызча түз деп эле талап кылыш керек. Кыргызча түзүп, анан өзүнүн шарттарын да кошуш керек. Эгерде ага тигилер койгон шарт канааттандырбай атсачы, ошондуктан эки тараптуу да келишим. Ал дагы өзүнүн шартын кошуш керек. Мына пунктты кошуп кой. Мындай болсо эмне болот? Ошолордун баардыгын он барак болуп кетти, баардыгын жазыш керек. Эгерде иш берүүчү тараптан мындай келишим болбосо, анда баруунун кажети жок. Ага эч ким кепил боло албайт да анда. Бирок ушул нерсени билбей кетип калган жарандарыбыз канча? Ушул суроого сиз жооп берсеңиз, Каныбек агай, ошол алданып кеткен учурлар дагы болуп атат. Ошол учурда чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандары мындай элчиликке барып кайрылыш керекпи? Биринчи кимден жардам алыш керек? Эң негизги нерсе ошол жерге барганда иш берүүчү менен келишимди талап кылыш керек. Эң негизги нерсе. Талап кылып, дагы бир кошумча нерсе ошол өзүнүн жумушунун же өзүнүн кесибинин сертифицировать этип алыш керек. Ошол ал жерде себеби чет өлкөлөрдө өзгөчө Россия Федерациясында ошол келишим түзгөндө кайсы бир иштин кесиби менен түзүп атканда ошонун кесибин тастыктаган документ талап кылат да. А биздикилерде ошол документ жок болгон үчүн келишим түзө албайт алар. А келишимди талап кылыш керек. Эгер ошол келишимдеги шарттар бузулуп же келишим түзбөй неме кыла турган болсо, иш берүүчүнүн ошол элчиликке кайрылыш керек. Элчилик аркылуу ошол иш берүүчүнүн жоопкерчилигин караса болот. Ыраазычылык билдиребиз. WhatsApp'тан келген суроолорго өтсөк, анда саламатсыздарбы? Мага Оштон адвокат керек эле. Адвокаттар частныйбы же мамлекеттенби деп жазыптыр. Эми бул кайсыл маселе боюнча? Себеби кече 2022 жылдын 17 августунан юридикалык жардам боюнча мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилди. Ал жерде өзгөчө ошол жарандык административдик иштер боюнча бардык эле иштер уже мамлекеттен акысыз алууга түшпөй калды. Ал жерде алиментти өндүрүү боюнча талап койгон тараптарга административдик иштер боюнча мамлекеттик органдардын актысын жокко чыгаруу боюнча баланын жашаган жерин аныктоо жана психикалык мажбурлоо, дарылоого мажбурлоо ушундай категорияларга түшпөсө, адвокат мамлекеттик эсебинен алууга болбой калды. Анан жеке тартипте адвокаттарга кайрылып, ошол юридикалык жардам алса болот. Ушул эле суроого окшош дагы суроо жөнөтүптүр. Өзгөн районунан болсо жакшы болот эле деп. Менимче ар бир аймактын өзүнүн адвокаттары бар, барып кайрылып берсе болот. Ош шаарына кайрылса, Ош шаарында ушу юридикалык жардамды координациялоо борборунун Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас областтары боюнча региондар аралык бөлүмү бар. Ошол жерге кайрылып, ошол адвокатура боюнча, юридикалык жардам алуу боюнча кайрылса болот. Мына дареги ошол Ош шаары, Ленин көчөсү 312-үйдө турат. Юстиция башкармалыгынын Ош облустук бөлүмүндө кайрылса болот.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер тараптан келген суроолорго биз жооп берүүгө аракет жасап жатабыз. Эгерде сиздерде дагы суроолор болсо, ушул 0223 0303 66 WhatsApp номерине билдирүү калтырыңыз. Кийинки сурообуз, саламатсыздарбы? Мен Кадамжай районунун Марказ айыл өкмөтүнүн Арпасай айылынан боломун. Менин үлүшүмдүн ордуна Арпасай орто мектеби түшкөн. 2007 жылы ал убакта мен Россияда болгонмун. 2018 жылы келгенмин, ошол күндөн бери мага жер үлүшүмдү көрсөтүп бербей жатат. Бирөөнүн жерин көрсөтүп алдап коюп жатат. Эмне кылышым керек деп көрөрман өзүнүн суроосун калтырыптыр. Эгерде анын үлүшүнүн үстүнө ошо мектеп түшсө, значит мамлекеттик муктаждыктар үчүн алынган болуп калат да. Андай учурларда сөзсүз ордуна башка жер бериш керек. Азыр ошо башка жерди көрсөтүп алдап койду деп атат го. Азыр жанагы эле кайра ошо темага келдик. Жазуу жүзүндө кайрылып, айыл өкмөт берет аны дагычы. Анткени жер ошонун айыл өкмөттүкү да. Өкмөткө кайрылып, мен ошо мектептин ордунун дагы үлүш жериме башка жер беребиз дегенсиңер. Ошого жериме укук берүүчү документ берип, жер берүүнү суранам деп эле арыз менен кайрылыш керек. Жана антип экинчисине кол коюп алыш керек. 14 күн күтүп туруп, эгерде эч кандай аракет жасалбаган болсо, анда бизде ошо Баткен шаарында административдик сот бар. Ошол мамлекеттик органдарды милдеттендирет. Анткени анын мурда үлүшү болгондо ордуна үлүш бер деп милдеттендирет, соттон чечим чыгат, анын айласынан таап беришет. Бул жерде мындай нерселер дагы бар да. Айыл өкмөт чечпеди, эми мүмкүн районго барам же андан жогоркусу, ошондо бул шаардык сотко келип кайрылса болот, айыл өкмөттөн чечилбегенден соң. Жок, айыл өкмөт мисалы ошол гос органдардын аракеттерине, аракетсиздиктерине жана нормативдик, ненормативдик актыларды бузуулар боюнча Баткен областында бир эле сот бар. Ошол Баткен шаарында жайгашкан да. Административдик сот Баткен областы боюнча деп айтылат да. Ошо Баткенге келет. Сурооңузга толук жооп бере алды окшойт деген ишенимдебиз. Кийинки сурообуз, саламатсызбы? Менин суроом, эгерде үйүндө бир малың болсо, ал пособияга кандай тиешеси бар? Ал 1 жыл толук сүт бербейт, анын жем-чөбү бар. Малдын үй бүлөлүк бюджетке пайдасы аз го дейт. Негизи эле ушул жөлөк пулдарды кабыл алып аткандачы, ушул үйүндөгү малын, анан кийин машинасын, менимче эсептебей деле койсо жакшы болсо керек эле. Мындай ушул жөлөк пулдарды мындай кабыл алып атканда эмне үчүн ушундай кабыл алынган деген менин өзүмдүн да жеке суроом бар да. Эми биз мыйзамды осуждать этип азыр туура эмес, туура дегенибиз менен ал мыйзам. Бирок ошону биздин ошондуктан багы жергиликтүү мына Баткен регионунан бир депутат чыкканда, ошол депутатка кайрылып, ошол мыйзамга толуктой эле өзгөртүү киргизүүгө көмөктөшүш керек да, ошону талап кылыш керек. Ошо азыр айтып кеткенде, ошо бир уй мисалы 5 адамга кандай эмеси бар. Ал деген хорошо бир сүт алсын мейли, 10 литр дагы дейли, бандай породистый эми уй болгондо деле. Бирок ошону менен аны сатып эме үй бүлөсүн багалабы деген суроо да. Ошондуктан мыйзамга биринчи өзгөртүү киргизиш керек. Анын үстүнө ал жерде бир эле мал деген эмес. Малдын да саны көрсөтүлгөн, бир үй бүлөдө мынча мал болсо. Анан жана машина боюнча, машина боюнча кээ бирлер ошол машина менен чындап акча табат да. Жүк ташыйт, арендага берет, же болбосо таксовать этет деген. Ошолорду комиссия ошон үчүн барат, текшериш үчүн. Ал деген патент албай туруп, бирок такси кылышы мүмкүн. Ошону текшериш үчүн барат. Бизде өзүңүз билгендей бардыгы официалдуу документ менен иштебейбиз. Ошондуктан өнүгө албай атабыз да. Эгерде таксовать эткен адам чындап патент менен эме иштесе, анда кыйналып үйүнө барып текшерип отурбай эле налоговый деле текшерип алмак да. Бирок мен ушу канча патент издейм, эч таппайм да. Мен кошумчалаа кетсек, бул жөлөк пул ошол өзүнүн семьясын бага албай, мамлекеттин жардамына муктаж деген түшүнүк да. Бул комиссия эмнеге түзүлөт? Бул не только анын ошол үйдөгү мал жандыгын, машинасын ошонун жашоо шартын өзгөртүп этет. Эми ал жерде ошол айыл өкмөттүн адистери да катышкан үчүн айылда билет да ким кандай жашайт. Эми түшүнүш керек да, бул официально мен эч нерсем жок, мен алсам боло берет деген түшүнүктөн алыс болуш керек да. Мен кирешем бар, бирок катталган эмес деген. Ошол жашоо шартың ошого муктажбы?
алыш керек. Анан муктаж болбосо мындай түшүнүш керек да, мынча талап кылып эле жок, мен машинам жок. Эми билебиз да, машиналар бардыгы бирөөлөргө катталат. Бизнеси даже бирөөлөргө катталат. Юридический вычет эсип келсең эч кандай доходу жок. Бирок жашоо шарты жакшы. Ал жерде комиссиянын составында ошол үй-бүлөнү тааныган, билген кишилер дагы бар үчүн ошондой чечим чыгарат. Бирок мыйзамда анчалык комиссия детализированный немеге келбейт деп жазбайт мынча. Ошол муктаж эмеспи, значит, пособияндай неме кыла бербеш керек да бул жердечи. Бул негизинен ошол муктаж, өзүн өзү бага албаган адамдар үчүн каралган жөлөк. Ооба. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен 52 жаштамын. Өзбекстанга турмушка чыкканмын. Кыргызстанда 1 жылдык жумуш стажым бар. Азыркы мезгилде Өзбекстандын жаранымын. Кайра кыргыз жарандыгын алып, пенсияга чыгып алсам болобу дейт. Албетте болот, эгер бизден жарандык алса, ошо мурдагы иштеп кеткени текшерилет. Эң минимальный 12 ай иштесе, пенсия сөзсүз чегерилет. Демек ала алат, э? Кийинки суроо жаңы эле талкуу кылып өткөн ушул пособия боюнча дагы келди. Буга кыскача көрүүчүгө жооп берип койсоңуздар деген суранычым бар. Саламатсызбы? Менин суроом, менин күйөөм Россияда, менин пособия алганга болбойбу дейт. Жогоруда айтып кеткендей, урматтуу телекөрүүчү, ушул комиссия барат экен. Эгер сиз алганга чын эле укуктарыңыз бар болсо, сиз сөзсүз түрдө ала аласыз. Кийинки чыгарылыштар мына ушул пенсия жана пособия боюнча болот. Ошондо атайын тийиштүү адистер келип сиздерге жооп берет. Бүгүн биз болсо ошол мамлекеттик жана муниципалдык органдарга кайрылуудагы жарандардын укук милдеттери боюнча сөз кылып жатабыз. Кийинки суроо, үйү кызыл кирпичтен болсо пособия берилбейби? Себеби эмне дейт? Буга жооп берип кетти урматтуу телекөрүүчү. Бул эч кандай маанини билдирбейт экен. Сиздерден дагы деле болсо суроолор келип жатат. Тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат. Бүгүн көпчүлүк бөлүгү ушул пособия боюнча келген суроолоруңуздар кээ бирөөлөрү берилбей калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал үчүн биз кечирим сурайбыз. Сиздерге дагы эскерте кетели. Кийинки берүүлөрүбүз буйруса ушул жөлөк пулдар боюнча чыгарылыш кылабыз. Ошондо сиздерге кененирээк маалымат алып беребиз. Андыктан ар жуманын бейшемби күнү 11:30дагы юридикалык кеңеш берүүсүн көрүүнү сиздерге сунуштайбыз. Биздин студияга келип ушундай элдердин суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн сиздерге чындыгында ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул карапайым адамдар чындыгында кээ бирөөлөрү эмес, эми көпчүлүгү эле билишпейт. Бул юридикалык жактан чындыгында биз азыр сабаттуулугубуз жетише элек деп дагы айтсак болот. Толук жетише элек. Сиздер ушундай аракеттерди жасап, биздин студияга келип сүйлөп берип жатасыздар. Анан берилбей калган суроолор болсо, айтылбай калган сөздөр болсо, сиздерге берүүнүн акырында эркин микрофон берейин. Айтып алсаңыздар болот. Ошол юстиция министрлигине караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардамы, бул ошол ар дайым жарандардын укуктук сабаттуулугун көтөрүү, жарандар ошол ушундай укуктук суроо талаптарына жооп берүү жана юридикалык жардам көрсөтүү болуп эсептелет. Негизги максатычы ошол ушундай маселелерди чечүү үчүн теле аркылуу эле эмес, ошол биздин Кадам жайда Разаков шаарында жана Баткен облусту юстиция башкармалыгында акысыз юридикалык жардам көрсөтүү бөлүмдөрү бар. Ошол жака кайрылып дагы ооз-2 жазуу жүзүндө ошол укуктук маселелер, суроолор боюнча жооп алсаңыздар болот. Жарандарга кайрылат элем, өзүңүздөрдүн укугуңуздарды билиңиздер, бирок укукту билген аз көбөйүп баратат, милдетти да билиш керек. Ошо милдетиңиздерди да билсеңиздер деп суранат элем. Ыраазычылык билдиребиз. Бул коноктордун сөзүнө кошуп дагы белгилей кетебиз. Бул студияга келип ушул юридикалык акысыз жардамдар көрсөтүлүп, өлкөнүн ар бир борбордогу шаарларда жана райондорунда ушундай акысыз юридикалык жардам бөлүмдөрү иштейт. Ошол жака барып дагы өзүңүздүн суроолоруңуздарды берип жардам алсаңыздар болот. Бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Бүгүн ушул мамлекеттик жана муниципалдык
мекемелердеги жарандардын кайрылуусундагы тартип боюнча кеп курдук. Кийинки берүүлөрдөн жүз көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.